Өлкөдө эпидкырдал башталганы айыл жергесинде медицина тармагындагы көйгөйлүү маселелер четтен чыга баштаган. Антан калса айрым айылдарда фаптардын жууктугу чоң маселе жаратып, медициналык жардам алыш үчүн элеттиктер коңшу айылдагы ооруканаларга барып турушат. Алардын катарында 250 түтүнү бар Ак Булуң айылы кирет. Илгертен бери бизде фап жок эле. Элибиз аябай мукташтуу болчу. Анткени бир 10 километр элибиз барып, башка бир фаптарга текшеринип, больницага барып текшеринип, кыйынчылыкты көрүшчү. Мындай кыйынчылыкка ушул эле Төп районундагы Миңбулак айылы дагы душар. Андыктан келе турган 2021 жылдын жаз айларынан баштап 2 айылга жаңы фап салуу пландалууда. COVID-19 илдети менен күрөшүү жана алдын алуу программасынын алкагында элеттиктерди медициналык жардам менен тейлөө, Арис долбоорунун колдоосу жана Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен ишке ашканы турат. Ушу 2 айыл өкмөт мурдагы айыл институциялоо долбоор 3-түн алкагына конкурска катышып, кандайдыр бир себептер менен бир аз балл жетпей калгандыктан булар ишке ашпай калды эле. Бул 2 айыл өкмөт ушу көйгөй көтөрүп 2 фап чыгарды эле. Бирок татыктуу 2 долбоор тамдалып, именно ушу Арал менен Ак Булуң айыл өкмөттөр болуп табылып чыккан. Ошол себептен ушу 2 айыл өкмөттүн өкүлдөрүн чакырып бүгүн биздин алкактык келишимге кол коюп жумушту баштайлы деген бүгүн бир аземи өттү. Буга чейин Миңбулак айылында бул чоң көйгөй болчу, себеби фап жок болчу. Бүгүн 3 тараптуу кол коюулар болду. Буюрса администрация тарабынан көмөк көрсөтүлөт. Тактап айтсак, Өскөл өнүктүрүү фондунан 1 миллион 600 өлчөмүндө акча өздүк салымга биз кепилдик алдык. Ошону биз каржылап беришибиз керек. Илдет күч алган эпидкырдалда элеттиктерге алгачкы жардам көрсөтүүдө айылдагы фельдшердик акушердик пункттар негизги ролду ойнойт. Андыктан ар бир айылда фаптын болушу шарт. Мындан сырткары анын ичи заман талабына ылайык медициналык жабдыктар менен камсыздалып, сапаттуу адистер менен толуктолуусу абзел. Гүлбарчын Молдоева, Алтынбек Исаев, Сергей Мищенко. Жаңылыктар, Төп району.